Кандай жеттиңиз агай? Аман эсен. Абдан жакшы. Мындай бийиктейин десең тоого чык дейт. Тоого чыгып алып билимдин тереңин алыш керек. Мына касиеттүү кыргыз жери кандай кооз. Мына Кудайга ыраазычылык билдириш керек. Ушундай кооз жерлерибизге табияттын карачы сулуулугун караңыз эми, жаратылышты ушунчалык бериптир. Темеле сүйүнгөнүм менен үй бүлөм менен келип бу жакта сүйлөдүм. Мына көлтөрдү карагылачы кандай эне өз сулуулугу карат. Келген коноктордун баары кеткиси келбей, уш жерге ашык болуп, эми мен дагы келатып канча жерди бастым. Үй бүлөм менен кайра неберелер менен келейин деген ниетим болуп калды. Ошон үчүн жалпы мен кыргызстандыктарга айтат элем, могу жайындасы ысыкта үйдө жөн эле уктап телевизор көрө бербей, ушу биздин өзүбүздүн табиятыбызга барып, ошо балдар менен ошо тоого чыгып, тазаланып, аруланып, ушу биздин жаратылыш менен тыкыз байланышы болгону эң жакшы болмок деп ойлойм да. Чарчаган жоксузбу? Эмнеге чарчам? Кайра мындай күйлүгүчтүү болуп, дем күч алып, могу жерден азыр музыка ойноп берсе, мына келген жаш муундар болуп, ыраазы болуп алып, сүрөткө түшүп, селфи кылабыз, агайтыгы деп турат. Муну жакшы нерсе да. Ар дайым жарык жашообуз нурга толуп, берекелүү болуп, мындай келбеттүү болуп, кубаттуу болуп турган бул биздин мына өзүбүздүн ыйык Кыргызстаныбыз деш керек. Ушу жерге келип турса, канча турист келип көрсө, ушу чындык эле биздин кыргыз жери ыйык жер экенин ошону бааласа, биз деген сыймыктанабыз. Эми үйгө барып, көлтөргө арнап өзүнчө дагы бир чыгарма жазат болушуңуз керек. Эми бул эрки үйгө кирип атам, жантан бери бул музыка, тиги музыка, эми топтолоюн дедим баягы. Тоодон чыгып, бияктан ашуудан чыккандан кийин анан ой, ушунчалык жан дүйнөм эркигө кирди дейсиң. Демеле өзүм тияка келип жер менен кучакташып, жатып, бир жаш кезимдин баарын эстедим да, баягы чабан болуп жүргөн кездеримди эстедим, жаш кезимди эстедим. Чыгып аябай демеле ыраазычылыгымды билдирип атам да. Скажите, пожалуйста, когда мы сюда подходили, вы сказали, что у вас сегодня имеется более 150 инструментов. Вы во всех этих инструментах умеете играть? Ну, вот эти камни тоже инструменты. Это и есть инструменты, да? Да, везде. Вот травы тоже инструменты. Я же не зря в детстве, я все-таки был и чабаном. И не только чабаном, и везде. Ну вот поэтому я из этих трав тоже делаю инструменты, каменные инструменты. Они же тоже делятся, каменные инструменты, на мягкие, твердые и полутвердые. Из него тембральности разные бывают камни. Вот поэтому везде, то, что окружает, везде это гармония и, конечно, инструменты. Я вижу так, допустим, дома все посуды для меня инструменты. Вот поэтому я вон там сейчас подражал звон птиц, как соловей. Вот поэтому надо языки и птиц знать, природу знать, и секреты природы. И мы часть природы. Мы не должны приближаться к природе. Вот мы приближимся, нет, мы вместе, мы сами природы. Вот поэтому беречь надо нашу природу.
экөөбүз мына жаштар менен бирге чогулуп чыгып. Сиздин атыңыз ким? Менин атым Валижан. Канча жаштасыз? Мен 71-де. 71-де. Агайды 75-те дедиңиздер, э? 73. 73-те. 73. Биринчи жолу чыгып атасыздарбы? Буякка биринчи жолу чыгып атам. Мен экинчи жол. А бул Ушул жерге. Мен 14 14 жашымда келгенмин бу жерге. Эми дагы бир көрүп кетейин деп мына бүйүл чыктым жолго. Канча жыл өттү андан бери, ай? Жарым кылым. Жарым кылым өттү. Жарым кылым мурун, э? Да. Мектептен келгенбиз да биз буякка. Нам еще жить хочется, вот смотреть и без конца посмотреть всю нашу родину, нашу Кыргызстан. И пусть где бы не поехали, мы будем говорить о том, что лучше нашего Кыргызстана нету. Direction unknown. Walking. Экологияга, табиатка таттуу мамиле жасоого, жаратылышты коргоого чакырып келебиз. Ошондуктан биз менен чыккан адамдардын баары такыр таштандыны таштабайт. Буга чейин башка адамдар таштап кеткен таштандыларды болушунча өздөрү менен кошо кайра чогултуп кетүү аракетин көрүшөт. Бактаракты кыйдыңбы? Тоо ташты талкаладыңбы? Жаратылышка зыяның тийдиби? Ошол жерде жаратылыштын жашоосу бүтөт. Ошондуктан адамзаты биз такыр табиатка залакабызды тийгизбөө аракетин көрсөк абдан жакшы болмок.